Bir ay özü oruza tutабыз. Meyli 29 gün, meyli 30 gün deyli. Allah Taalам kabul kılsın. Mına şul arabızda azır. Bir aydın içinde 90 gün oruza tutkanlar var. Bir aydın içinde 90 gün oruza tutkanlar var. Bilem men. Bирок öte seyrek. Men ança uşul jaktık Ayşenelerinde bilem da. Şoňalaydan. Süйлöse sözünü uğup oturgum ele gele beret. Özü ayattan da süylebeyt, hadisten de süylebeyt. Süylösü şunçalyk jumşak, jupunu, şunçalyk taza süyleyt. Men ayat, hadisти aralashtirip sabak kılgandan anın jönle dastorkon çetinde oturup süylep bергeni men üçün ep da. Emnege mынтип айтып атам? Мүнөзү мыкты. Эзели мисалы бирөөнү каргап сүйлөп көргөн эмес да. Ошондон анын оозунан чыккан кара сөз дагы аятты, хадисти таасир калтырат. Уулум айтканымды кылбай атат. Азыркы балдар менен кыздар биздей болбой калды деген ата-эне четтен табылат. Башибей айтат, айтканды кылбай атат, түнү чыгып кетет, кеч келет деген ата-энелер четтен табылат да. Эмнеге? Ошол ата-эне өзүнүн тилин сактабагандыгы үчүн канчалык жакшы сөз сүйлөсө дагы булганып калган тилден баякы насаат сөздөгү булганган абалда жетет да баланын кулагына. Түшүндүрө алып атамбы сиздерге? Çömüç, sizler süt, su süzüp durgan çömüçtü, balanın zаңына, garşoğuna bir malıp durup, anan elge görsetip durup, süt suzup berseler içev içpeybe. Bulgangan aval da al. Kık. Maldın kığın suzup durup çömüç menen. Anan şorbo sapırıp, anan süt kuyup berseler taza emespe. Til dagı kuduşol bulgangan çömüç siyaqtуу. Жүрөктөн өтө таза сүйлөгөн киши боло бергениңиz менен таза насаатты дагы булганган çömüç сыяктуу тил өтө сасыткы абалда жеткизгендиги үчүн балдар аны насаат катары эмес, сасык катары кабыл алып эч качан ал жыттуу болуп тарбияланбайт. Bir айдын içinde 90 gün oruza tutkanlar var. Bir ayдын içinde 1 ay roza tutkanlar var. Bir ayдын içinde oruza tutup bir günün soğuna ye çıkpay kalgan adamlar da var. Bir ay boyu oruza tutat, ertemenen geç uşaktaşkan. Uy kelsen, bekerçilikte. Oğuz açarga dayarlangança, katışka açıgança dep oturup bирөөнүн etini jep oturuşat. Çiğki. Bирок men bir da toğuluktu göreлекмин, etти çiğki jegen. Bir da kırgızды göreлекмин, çiğki et jegen. Жапайылар болушу мүмкүн, etти çiğki жегендер. Бирок мына мусулман коомчулугун göreлекмин, çiğki et жеген. Бирок орозо тутуп жүргөн аялдар çiğki et жейт. Болгондо дагы койдун, уйдун, жылкынын эмес, адамдын этин жейт алар. Адамдын этин жейт. Араңыздарда bir айдын içinde 90 gün орозо tutup 60 gün taravih namaz окуганын даражасын тапкандар отурат. Allah'ım ошолордон разы болсун. Ошолордон айланып кетсе аздык кылат. Биринде этип түшүндүрүп берейин. Ыйык Рамазан айдын орозосун 30 gün tutабыз, 1 ay. Демек ал 1 айга эсептелет. Ошондойбу? 30 gün. Баарыбыз тутуп атабыз. Алхамдулилла, Аллах кабыл кылсын. Ошол эле учурда бирөө бар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисине амал кылып жашайт. Иннал муъмин бихусни хулуқихи ясил даражата саим вал qaim. Biz bir ay orozonun içinde, orozada gündüz orada tutабыз, түнү эмне окуйбуз? Таравих окуйбуз. 20 ракеттен. Айтып коеюн, аялдарга дагы сунна. Аялдарга чоң кичинелебей сунна. Картайган кемпирлер болсо отурган абалда окусун 20 ракет. Калгандарыбыз турган абалда окуйбуз. Сунна айтып коеюн. Көпчүлүк ойлойт экен, муну эркектер окуй турган намаз деп. Жок, баарыбызга бирдей сунна. Ошентип орозодо 1 ay бою күндүзү орозо туттук, түнү таравих окудук. Болду, 30 gün болду ушун менен. Эми ошол эле учурда менин жанымдагы инсан Пайгамбардын айткан хадисине дал келип калгандыгы үчүн Пайгамбар эмне деп атат? Муъмин көркөм мүнөзү менен күндүзү кечке орозо тутуп, түнү таң аткыча таравих жана тахажжудду кошуп окуганын соогуна жетет деп атат.
Al мүнözü menen, ошол көркөм мүнözü menen ар күнү сайын 2 күндүк орозонун соогун алып турат. 2 түндүк ибадаттын тарабихтин соогун алып турат. Ошондо 60 болдубу? Эми 3-айга кетип бартабыз, 90-жылы. Карап туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен фаттара саима" Ким орозо туткан адамга ифтарлык берсе, ооз аштырса, мейли бишурбати маин, ау бишурбати лабанин, ау бижурати лабан деген. Мейли бир уртам суу, мейли бир уртам сүт менен болса дагы, же бир дана курма берип болса да, же бир сындырым нан берип болса да ооз аштырып койсо деп атат. Аллах Таала ошол ооз аштырган инсанга орозо туткандын сообун жазып турат дагы. Колуңуздан келеби? Колуңуздан келет сизге, иншаллах колуңуздан келет. Кайсы бир айылда кайсы бир жесир келин бар. Карындашыбыздын күйөөсү өтүп кетти, Кудай рахмат кылсын. Же бир эже бар, жездеп өтүп кетти мисалы. Айылыңыздардан кимдир бирөөнүн күйөөсү өттү. Ошого бир айга жете турган продукт алып барып берип койгон кудуретиңиз жетеби? Жетет. Болгону бир мешок картошка, же сабиз, же пияз, же болбосо 1-2 килограмм кумшекер, же суу майы. Ошондо да алып берип коюң, сиз 90 күн орозо туткан соогун аласыз. Мен жана айттым го. Бул көркөм мүнөз орозого муктаж. Ал эми Рамадан орозосу көркөм мүнөзгө муктаж. Экөө киндиктеш, бири-биринен үзүлбөйт эч качан. Бири-биринен үзүлдү деги четти. Өзүнүн шааниси кетет. Шааниси деген сөз барбы? Баркы кетет. Кадыры, наркы жоголот. Эми кийинки сабагыбызга өтөйлү. Ас-саид мен сама ани-т-таам ва-ш-шараб ва самат жаварихуху ан маъсиятиллахи таала. Эң бактылуу инсан жемек, ичмектен өзүн тыйып, орозо тутуп, ошону менен биргеле бардык мүчөсү өзүнө кошулуп, жаман нерселерден тыйылып орозо туткан адам бактылуу деп атат. Жебейт, ичпейт, мисалы. Андайлар көп да. Көпчүлүгү сухурга туруп эле, кичине уртап эле ниет кылып жатып алса, ошону орозо деп эсептейт да. Ошондуктан өзүңүздөр ойготуп келатасыздар. Күйөөңөрдү чалыңар да ойготосуңар, абышкаңар. Туруң, уртап эле жатып алыңчы дейсиңер. Анан Аллах көзүн укалап келдирип, бир уртай жатып алат. Ушуну көпчүлүгү сухур деп эсептейт. Сухур тамактануу үчүн эмес, сухур истигфар үчүн. Аллахтан кечирим сурап дуа кылыш үчүн. Ошол эле учурда бардык мүчөлөр сизге кошулуп, ушак, айың, имиш, арамга тиктөө жана жала жау ушулардан тыйыла турган болсо, эң бактылуу инсан ушул. Анан ошол эмне кылыш керек? فمن صام هذا الصوم كانت دعوته مستجابة بإذن الله تعالى. Kim ушинтип орозо тутса, анын кылган дуасы Аллах Тааланын алдында кайтаруусуз кабыл кылынат деп атат. Орозо туттуңуз, эмгек кылып, кыйналдыңыз, ооба, чаңкадыңыз. Кичине тирилик үчүн кыймылдап койдуңуз да, картошка эгем деп, чөп чабам деп, мисалы. Ушунчалык таңдай катыды, курсак кабышты, ифтарга жеттиңиз. Бирок ошол эле учурда гыйбат кылды, ушак айтты, имиш жайылды, анын дуасы кабыл болбойт деп атат. Мүчөлөрүн арамдан тыйып орозо тута алган инсандын дуасын Аллах кабыл кылбай койбойт, кабыл кылат сөзсүз түрдө. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө Аллах Таала эмне деди астамын биле? Ва ма янтику анил хава ин хува илля вахйун юха. Садакаллаху алейхи. Мухаммад эгерде силерге бир нерсе сүйлөй турган болсо, ал чындыкты сүйлөйт. Ал оюна келгенде сүйлөй бербейт, абадан алып деп атат Аллах Таала. Мухаммаддын айткан сөзү ал барып турган чындык. Андыктан аксиру мина дуа асна саумикум ва инда фитрикум. Орозо туткан күндүзгү күнүңөрдө көбүрөөк дуа кылгыла. Айрыкча ифтарга жакындап калган учурда көбүрөөк дуа кылгыла. Көбүрөөк. Көпчүлүгү ифтарга даярданайлы десе, казан чочутуу менен, тамак бышыруу менен даярданайлы деп түшүнүшөт. Жок, ифтарга даярданайлы деген сөз
үй бүлө мүшөлөр отуруп алып, баарыбыз өзүбүздүн тилегибизди ичибизден айтып, жалпылап дуа кылайлы деген сөз, ифтарга даярданайлы деген сөз. Анткени ад-дуа индал ифтар ла юрадду. Ифтар учурунда жасалган дуаны Аллах Таала бирөөсүн да кайтарбайт. Эгерде каргыштасаңыз, алда кабыл болот. Кудай сактасын. Бирок каргыштабайбыз да биз. Туурабы? Жалаң гана жакшы нерселерди дуа кылабыз. Анас ибн Малик пайгамбарыбыздан риваят кылып айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Мен саалаллахал джанната 3 маррат, қалатил джанна, Аллахумма адхилхул джанна." Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Кагылайындар, айнанайын апа, угум, эжелер, жеңелер, карындаштар, сонун хадис." Пайгамбар айтты: "Ким Аллах Тааладан 3 эле жолу бейишти суранса, 3 эле жолу деп тур. Сиз 300 жолу сурабайсызбы? Сиз 3000 жолу сурабайсызбы күндүзү кечке чейин? Туурабы? Сурай аласыз да. Аллахумма адхилнил джанна. Аллахым мени бейишке киргиз. Аллахумма адхилнал джанна. Аллахым бизди бейишке киргиз деп 3 эле жолу сурасаңыз, бейиш чыдабаганынан Аллахумма адхилхул джанна. Ey Rabbim, senden 3 жолу мени суранып жаткан бендеңди мага сөзсүз түрдө киргизген, мага мени ошого конуш кылып берген деп бейиште сизге кошулуп дуа кылып берет. Бейишти көбүрөөк сураналы. Айрыкча мына ыйык Рамазан айынын күндүзгү күнүндө, түнүндө. Өз убактыбыз кенен да, туурабы? 3 жолу сура десе, 4 жолу сураса болбойт окшойт деген түшүнүк болбосун. 3 жолу сурайт десе, 300 жолу сураң. Сиз үчүн бейиш керекпи? Мына дүйнөдө жашап жаткан жашообуздун маңызы өзү, мааниси өзү бейишке кирүү да. Туурабы? Акыры өтүп кеткен кайсы бир тууганыңызга барганда дагы, бейиши болгур деп дуа кыласызбы? Жаш кутулуп алыпсыңар, дейсиңерби же? Кеткени жакшы болуптур дебейсиңер эч качан. Аллах Таала ошо акыретин абат кылсын, артын кайрылуу болсун, бейиштик кылсын деп атпайбызбы? Ошо бирөөгө тилеген бейишти өзүңүзгө да Аллах Таалам мени үй бүлөм менен бейишке киргиз, бейиштик кыл деп сурай бериң. Багымдат намаздан кийин сураңчы. Wa man istajara minan nar 3 marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Sadaqa Rasulullah. Kimde kim tozoktон сактанууну Аллах Тааладан 3 эле жолу суранса дейт. 3 эле жолу суранса, тозок сүйлөп жиберет Аллах Таалага. Allahumma ajirhu minan nar. Ey Rabbim, мага түшүп калуудан коркуп жаткан бендеңди мага эч качан жолотпо. Сакта менден, киргизбе, аны бейишке киргиз деп тозокта сизге дуа кылат. Кыла алабызбы? Айрыкча суннада багымдат менен пешимден, багымдат менен шам намаздан кийин көбүрөөк тиленгиле деди. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allah'ım bаарыбызды тозоктон сакта. Allah'ım bаарыбызды тозоктон сакта. Айта бериң. 3 десе 3 жол айтып коюп. Айта бериң. Ишиңиз болбосо айта бериң, көбүрөөк айтып дуа кылың. Жыйынтыгында сиз өзүңүз, жолдошуңуз, күйөөңүз, уулуңуз, кызыңыз, келиниңиз, чебереңиз, небереңиз, күйөө балаңыз, баарыңыз тозоктон кутулдуңуз иншалла. Орозо тутканда бир жыйынтык чыгарбайлыбы? Ушул жерден азыр кимдир бир нерсени утуп алды. Бир конкурстан. Же Бишкекке, же дагы бир шаарга жолдомо алды. Барып келди. Анан кошуналар кирди. Кандай барып келдиң, эмне? Бардык. Келдик. Десе, эмне бардың, эмне келдиң дейт да. Көргөндү айтпайм. Билбейм, бардык келдик. Ушул да сөзбү? Муну ол туткан орозодон эртең. Туттум орозо. Ооз жаптым, ооз ачтым. Деп эле айта беребизби? Я Раббим, мен сенден суранганмын да орозодо. Деп эртең Аллахтын алдына барганда бир нерсени дайыл кылышыбыз керек да. Айрыкча ифтар учурундагы, анан сухур учурундагы дуа кайтаруусуз кабыл болот. Анан ошол 2 учурдагы гана дуа деп тим болбостон, асна ас-саум деп атат. Асна ас-саум орозонун күндүзгү күнүндө тынбай дуа кылгыла. Дуа кылуу десе кол көтөрүп алып, кыбланы карап отуруп эмес. Астагфируллахал азим, астагфируллахал азим, астагфируллахал азим.
Өзіңізге уирт кылып алың, өзіңізге бір озифа кылып алың. Мен азыр 200 жолу истигфар айтам, андан кийин 200 жолу салават айтам, андан кийин 200 жолу зикир айтам, ушинтип уирт кылып алың, ушунун баары дуага кошулат. Сиз орозо тутуп атасыз. Ооба. Орозо тутканда Аллах Таала ушул апалардан, эжелерден, жеңелерден, карындаштардан, жубайлардан Аллах Таалам чексиз ыраазы болсун сиздерден. Ушунчалык мындай ыраазы болуп кетем. Ооруп атабы байкуштар. Өзү орозо оозу менен ифтар дасторконун даярдайт да тамакты. Ысык болсун, суук болсун, даярдайт тамакты байкуштар. Фантазиясы менен тамак даярдайт. Сухурга даярдайт. Ифтарлык болуп калат. Бир кабагым кашым дебейт. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Сиз ифтарга жолдошуңузга, ата-энеңизге, кайната кайнеңизге, үй бүлө мүчөлөрүнө даярданып аткан сыяктуу эле бейиш сиз үчүн даярданат. Бейиш сиз үчүн даярданат. Сиз булар үчүн даярдансаңыз, бейиш сиз үчүн даярданат. Угуп туруңуз. Min khasa'is hada ash-shahr al-'azim al-mubarak anna al-jannata tasta'id wa tatazayyan lis-sa'imin. Ыйык Рамазан айдын дагы башка айлардан өзгөчөлүгү тек гана ошол ыйык Рамазан айда бейиш орозо туткан адамдар үчүн жасанып, кооздонуп, ажарланып, сулууланат. Хадис Кудисиде келгендей. Fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannata. Аллах Таала бейишке буйруду. Ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'bi ad-dunya ila dari wa karamati. Subhanallah. Ey beyиш, dayardan, koozdon, sululanıp ajarlan, jasan, menin bendelerim üçün bolğondu da. Antkeni alar, dünya tүйшүгүнөн biraz bolsa dagı üzülüp, ес алууга senin алдыңа келип калышы ыктымал жакында дейт. Ошондуктан ыйык Рамазан айда вафат этип көз жумгандарды түз эле бейиштик дейбиз. Ал түз эле жасанып аткан бейишке барат иншалла. Аллах Таалам баарыбызга ошондой мыкты көркөм өлүм берсин. Андай үзүлүүнү, андай аркыркы көз ирмемдерди сатып да ала албайбыз. Буйрутма берип суранып да таба албайбыз да. Рамаданда адамдардын жүрөгү жибейт. Чында ушундай. Анткени ач калган адамдын жан дүйнөсү кадимкидей жумшара баштайт. Билесиз ошону? Мына бул биздин төрөбүздүн көркү болгон Акжоолукчан апалар. Ушулардан сурагыла. Илгерки сиздердин жашооңуздар кандай эле дегиле. Мен ошол жашоого кайткым келип атат чындап эле. Ушулардын 70 жыл мурдагы жашоосуна кайткым келет. Анткени бул апалар жашаган үйдүн эшигинин култагычы болгон эмес. Жөн эле жаап эле кете берген. Мунабул үйдөгү тамак бышырылса, айылдын баарын чакырып алып туруп тамак берген. Сурагыла ишенбесең ушулардан. Туурабы? Азыр кошунаңды чакыргың келбейт го. Ушундай жумшак мүнөз болуп каласыз азыр. Кудум ошол мунабул апалардын эмнеге ошондой жумшак мүнөз болгон, эмнеге ошондой жупуну болуп, ынтымак болушун? Анткени курсактар ач болгон. Курсагы ач инсан өтө мээримдүү болуп калат, өтө кечиримдүү болуп калат. Катуу сүйлөбөйт. Ой, Кудайга салдым, тег эле койчу. Кудай кечирсин аны дагы дейт. Ушинтип жашап келатышат. Ошолордун урпагын биз улап келатабыз, алхамдулилла. Ыйык Рамазан айдагы кечиримдүү жүрөгү жумшактардын дагы күнөөлөрүн Аллах Таала кечирет. Эми угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Фа иннаху иза кана ахиру лейлатин гафара лахум жамиан." Ыйык Рамазан айдын акыркы күнү болуп калганда Аллах Таала баарынын күнөөсүн кечирет. Баарынын күнөөсүн кечирет. Аллаху акбар. Аллах Таала ушундай мээримдүү. Истигфар айтып чегине жеткире албадык да. Истигфар айтып чегине жеткире албадык. Сиз бир киши менен урушуп кеттиңиз. Кечирип кой, деди эле. Түзүгүрөөк кечирим сурасы, кечирип коет элем деп эле жүрөсүз да. Досуңуз да келди ортомчу болуп. Кечирип коерсең, анын өзү кечирим сурап айтат да. Түзүгүрөөк кечирим сурасын кечирип коем деп атасыз да. Аллах Таала дагы сизден
Tüzügürü geçirim surasa geçiretelem. Dağı kiçine geçirim surasın bendem. Özünün insan ekenin moyununa alsın. Menin jaratıuçu ekenimdi. Mına dağız alasın geçirip koyatelem dep. Allah Teala kütüp attı. Biroq biz geçirim suray albadık da surasak dagı çegine jetkire albadık. Biz insanbız. Oşentip жүрүp janagını geçirip koyabız. Allah Teala ıyık Ramazanın akırkı günü bolup atkanda muna ol geçirim surangan bendelerimdin katarında şarapatı menen geçirim suray albagandardın da günösünü keçirdim dep atады. Карабайсызбы? Iyık Ramazan ayının akırkı gününde barının günösün keçiret Allah Teala. Faqala rajulun minel kavm ahiye leyletul qadr. Peygamberdan top tolgan elin arasından birisi tura kalıp Kadir tün jönünde söz kılıp atasızbı ya Resulallah? Bul Kadir tünü şundayбы? Peygamber aytdı. La. Alam tara ilal ummal ya'malun fa iza faragu min a'malihim waffu ujurahum. Uyuңuzga bir mardiker aldınız. Usta. Uyuңuzdu jasap atat, jaap atat. Yaşına kaygılıp aboyların çaptap atat. Başında avans bergeniz aylıkta gelişim menen. En akırkı akısın bütkön günü berem dep dayardap koygan sıytamakta kılıp atat sizin jubayыңыз. Şunday emesbe? En akırkın rahmat, kolunuzdan gör tөгülgen mıktı, hiç kaçan dart görbeňiz. Mıneke akыңыз dep razı kılıp jönötösüz. Razı bolsaňız goşumça dagı beresiz. Peygamber aytып жатат. Карабайсызбы? Мына ушул үйүңөргө иштеткен мардыкерди дагы башынан баштап аванс айлыгын берип келип, эң аягында кубанганыңыздан кошуп да берген сыяктуу. Биздин bir айлык туткан орозобузга Allah Taala ыраазы болуп, кээде кетирген кемчилдигибизди мыкты инсандардын шарапаты менен кечирдим деп жиберип атат дейт. Subhanallah. Кандай сонун ибадат. Кандай сонун ибадаттын ээси биз. Бизге кандай сонун мыкты ибадат берилген. Андыктан Allah Taalaga şükür kılуу maksatта дагы tutsak болот орозобузду. Эгер шүгүр кылган абалда тута турган болсок, анда аныбызга өзүнчө сооп алабыз иншалла. Бизге билинбестен кирип келген коомдун бир дарту бар. Bir коомдун bir dartı var. Ал дарт кандай дебейсизби? Азыр айтсам, о ошондой туура дешиңиz ыктымал. Laqad asbahat silatu kathir min al-muslimin al-yawm bi kitab Rabbina azza ve jalla yaktanifuha an shay'un min al-hijran. Шынын айтканда азыр көпчүлүк мусулмандар мечитке кирип, намаз окуп, кафе ресторандарга топтолуп сабак укканы менен көпчүлүгү Кур'анды барактап, Кур'ан менен жашагандан алыс. Чын айтайын, макул дейсиңер. Эгерде телефонуңар bir жерде калып кетсе, же бир таксиде кетип кала турган болсо, чый пыйыңар чыгып кетет. Бирок Кур'ан же китебиңер кетип кала турган болсо, дагы алып алам. Bir-эки жол издейсиң, таппасаң тегеле коесуң. А телефонуң үчүн жаныңды бересиң го. Мынеке, алыстай баштадык. Максат Рамадан киргенде Кур'анды барактап окуу менен эле тим болуп калбастан, ошол жаттап аткан, окуп аткан сүрөгө амал кылуу. Рамазанда Кур'ан окуу десе, окуп аткан, намазга кошуп аткан сүрөңүздүн маанисин билип, ошого амал кылуу. Быйылкы ыйык Рамазан ай сиздер үчүн башка Рамазан айынан ушул нерселер менен өзгөчөлөнүп турсун. Быйыл мисалы эжекелердин этегин кармап, былтыркы Рамазан айды 5 сүрө менен чыгардыңыз эле да, 5 эле сүрө билет элеңиз. Кебиркилер 3 эле сүрө билет. 3 эле сүрө менен намазды окуп келе атасыңар. 5 сүрө менен намазды тургузуп келе атасыңар. Быйылкы Рамазан ай ушундай бир эсиңизде кала турган болсун, бир 5-10 сүрөнү кошуп жаттап алыңчы. 2021-жылдагы туткан орозоңуз жөнүндө кандай сүйлөп берет элеңиз десе, ушул туткан орозоңуздан сүйлөп жатканда таңдайыңыздан бал тама турган ушунчалык мыкты нерселер сиздин ушул жашооңуз, өмүр таржымалыңызга катталып калсын. Кайра сүйлөгөн сайын уккулуктуу боло берсин да. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا وذاك عند أوان ذهب العلم. İmam Ahmed an Zeyyad ibn Lubeyt'ten rivayet kılat. Allah Allah'tan razı olsun.
Пайгамбар сахабаларына көп нерселерди сүйлөп келе жатып, аягында бул илим жоголгондо, илим ээлери эл арасынан азая баштаганда ушул мен айткан кесепеттер пайда боло баштайт деди. Сахабалар: я Расулаллах, ядхабул илму ва нахну нақраул Кур'ан. Ey Allah'tın elçisi, biz Kur'an okup atsak, ve nukrihu abna'ana, baldarımızga okutup atsak, ve yukrihu abna'una abna'ahum, baldarımız öz baldarına, çevrelerimizge çeyin jetkirip okutup atsa dağı, uşul siz aytıp жатқан kesepet gelebi bizge? Gelet. Emne sebepten? Okugan sүйрөңөргө амал кылбаган себептен келет. Ыйык Рамазан ай Кур'ан менен гана көрккө келет. Ошону бир билиң. Ыйык Рамазан ай Кур'ан менен гана көрккө келет. Сиз жанагы кызыңызды турмушка чыгарып атканда, атайын кызыңыз көгөрүп, жок мен ошону кием апа, кийбесем болбойт. ЗАГСка кантип чыгат элем деген баягы ак кийимди эмне дейт? Фатаны киет го, көрк ошол. Ошон кыз үчүн көрк да чынын айтканда. Аны эми картошка казганда кийип барбайт да, туурабы? Же кийип барабы? Фатаңарды кийгиле, жайлоого кетип бартабыз дебейсиңер да. Туурабы? Жанагы шиштаканы кийип алган эле топос саап келели дебейсиңер эч качан. Куд ушул сыяктуу Рамазан Кур'ан менен гана көрккө келет. Кур'ан болбоду, Рамазан ал башка айлар сыяктуу өтүп калат сизден. Үйүңүздө дайым Кур'ан жаңырып турсун. Окуй албай калдыңызбы? Үйүңүздө жаңырып турсун, окулуп. Колуңуз бошоп калдыбы? Гыңгыранып окуй бериңиз. Эмнеге? Астагфирулла. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Унзила фихил Кур'ан худан линнаси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Садакаллахул азим. Рамазан бул Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай. Siz qaysi bir günde, qaysi bir ayda bir жақсы iş жасасаңыз, ошол учур siz үчүн аябай ыйык. Мисал көпчүлүгү апамдын өткөн күнү бүгүн деп калат. Чындап айтканда, ал ошол күнү жүрөгү бир тыз дейт өзгөлөргө билдирбесе деле, апасынан айрылган күн, атасынан айрылган күн, өзүнчө бир мүнөт болсо дагы ичинен бир толгонуп, ойлонуп алат, жүрөгү титиреп. Аны сырттагылар билбейт. Же апасынын туулган күнү, же өзүнүн туулган күнү, же жолдошунун туулган күнү. Аябай өзү үчүн кыскасы айтор мындай бир ыйык. Рамазан бул Кур'андын жиберилген түшкөн айы күнү. Андыктан Рамазан Кур'ан менен гана көрккө чыгат. Аллах өз аятында: "Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан." Рамазан айынын ыйыктыгы мында Кур'ан түшүрүлдү. Худан линнас, адамдарга хидаятты багыттоо үчүн, хидаятты көрсөтүү үчүн түшүрүлдү Кур'ан. Ва баййинатин минал худа вал фуркан, жакшы менен жаманды айырмалап, хидаятты гана көрсөтүш үчүн түшүрүлгөн Кур'андын айы бул ыйык Рамазан ай деди. Эми келиңиздер апалар, эжелер. Ушул орозо биздин оңолушубузга биринчи жана акыркы түрткү болсун. Акыркы сокку болсун. Оңололу. Оңолобузбу иншаллах. Анда Лаухул Махфуз ал Аллахтын алдында. Эмне үчүн ал барктуу болуп атат? Анткени анда Аллахтын сөз болгон Кур'ан жазылып тургандыгы үчүн. Жибрил эмне үчүн башка периштелерден ардактуу болуп калды? Анткени ал Кур'анды алып түшкөндүгү үчүн. Эмне үчүн ыйык Рамазан ай башка айлардын султаны болуп калды? Анткени тек гана ушул айда Кур'ан түшкөндүгү себептүү. Эмне үчүн пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардын эң акыркысы жана мырзасы болду? Анткени пайгамбарыбызга Кур'ан түшкөндүгү себептүү. Эмне үчүн түндөрдүн ичинен Кадыр түн эң барктуу? Анткени ошол түнү Кур'ан түшкөн. Эми элестетиң. Ар бир мусулмандын колундагы Кур'ан тили менен окулуп, жүрөгүнө жат болсо, кантип ал барктуу болбосун кагылайындар. Алланын алдында дагы, инсандардын алдында дагы барктуу болуп, биротоло бейиштик аталышыбыз үчүн
Keliңizler, ıyık Ramazan aydı Kur'an oku menen zynatlı ajarlı kılalı. Bar bolуңуздар apalar. Amin. Allahumma inneke afun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allah'ım, mınavul qartayıp kalgan jaş kurağına karabastan, atayın alıstan ata aratıp, belim debey bayata beri çidap oturgan apalarga, ejelerge, jеңелерге, карындаш жана кыздарыбызга, ушул жакшы самалыкты өткөрүп аткан эжекелерге, башында ушул көзөмөл кылып турган имам дамлаларга, мени коштоп келген Нурлан жана башка ушул жигиттерге Аллахым баарынан өзүң ыраазы болгун. İşlerine iyilik ber ya Rabbi. Mına bul sabaka, talimge, ziyaratga, orluğunu kavar aluğa, davatga, meçitke taştagan kadamların bul düğünüde de, tozok üstüne tartılgan kıl köpürökte de hiç kaçan taygılıp ya Rabbi. Kur'an okuvatkan, talim ötüvatkan, hadis aytıvatkan, keçirim berivatkan, sabak ötüp atkan tillerin iki dünyeden hiç kaçan жаңылтпагын ya Rabbi. Akılına mından da köbürök akıl koşkun, bağım parasat bergin ya Rabbi. Jüröktörün, kolomtosun, üy için, üy bülösün, aymagın, jaşosun Allah Ta'ala biz hazır aytıp ötken özüңdün sözüң bolgon Kur'an menen nurdu kılıp koygun ya Rabbi. Takva kılgın, adalga jakın kılıp aramdan alыс kılgın. Жақшы eşiklerin açkı çıkılıp, jaman eşiklerin kulptagıç japkı çıkılgın ya Rabbi. Momундай tar jerde, kubuş orunda bizdi jakın kılıp jıynaganыңдай, emi kenen Firdavs jannatında paygambarыбыз menen dagı jakın kılıp jolukturgun ya Rabbi. Rabbana ve taqabbal minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allah'ım. Selamun aleyküm.